Бул жөн гана түнкү асмандагы кооз жарык эмес. Ал таң калыштуу сырларды, күтүлбөгөн фактыларды жана таң калтырган табышмактарды өзүнө камтыйт. Бүгүн биз Ай жөнүндө 50 кызыктуу фактыны сиздерге айтып беребиз. Ай — Жердин жападан жалгыз табигый спутниги. Анын диаметри болжол менен 3474 чакырым. Айдын тартылуу күчү Жердикине салыштырмалуу 6 эсеге алсыз. Айда атмосфера жокко эсе, ошондуктан ал үн өткөрбөйт. Айда суунун муз түрүндө бар экени аныкталган. Ал Жерден орто эсеп менен 384.400 чакырым алыста жайгашкан. Айдын бир эле тарабы дайыма Жерге карап турат. Анын үстүндөгү температура күндүзү 127 градус ысык, ал эми түндөсү 173 градус муздак. Айдын үстүндө шамал жана жаан жок, ошондуктан издер миңдеген жылдар бою сакталып турат. Айдын тартылуу күчү Жердеги суунун ташкынын жана тартылуусун башкарат. Айда чоң кратерлер бар. Алардын эң чоңу түштүк полюс Эйткен кратери, 2,5 чакырымга жетет. Айдын бети чаң менен капталгандыктан, бул чаң электростатикалык зарядка ээ болуп, илип калышы мүмкүн. Айда жер титирөөгө окшогон ай титирөөлөрү болуп турат. Айдын айрым бөлүктөрү адамзаттан калган таштандыларга толгон. Мисалы, 96дан ашык колдонулган ракета бөлүктөрү жана спутниктер бар. Ал базальт жана башка вулкандык тектерден турат. Айдын жер астында магний, темир жана кремний көп. Илгери Айда жанартоолор атылган, бирок азыр активдүү эмес. Айдын айрым аймактарында муздун калдыктары табылган. Айдагы тоолор Жердегидей пайда болгон эмес. Алар кратерлердин соккусунан улам жаралган. Айда туздар бар, бирок алар адамга жараксыз. Бир 1969 жылы Нил Армстронг Айга биринчи кадам таштаган адам болгон. Аполлон программасынын алкагында Айга жалпысынан 12 астронавт барган. Айдын үстүндө 300дөн ашык объект калтырылган. Анын ичинде желектер жана роботтор бар. Байыркы цивилизациялар Айды Кудай катары көрүшкөн. Кытайда Айдын бетинде бир коёндун элеси бар деп ишенишет. Греция мифологиясында Ай Селена аттуу кудайга байланыштырылган. Орто кылымдарда адамдар Айда жашоо болушу мүмкүн деп ойлошкон. Айга байкоо жүргүзүү адамзатка календарларды түзүүгө жардам берген. Ай жарык болсо да, ал өзүнөн жарык бөлүп чыгарбайт. Күндүн нурун чагылдырат. Ошон үчүн бизге жарык болуп көрүнөт. Айда аскердик базаларды куруу идеялары көп жолу сунушталган. Ай жай жылып, Жердин жылына 3,5 сантиметр алыстап жатат. Ай болбосо, Жердин айланууга туруктуу болбойт эле. Айдын көлөкөсү өтө караңгы, анда толук караңгылык өкүм сүрөт. Айдагы күн батканда асман кочкул кызыл эмес, кара болот. Айдын үстүндө бир нече эксперименттер жасалган. Анын ичинде баллистикалык тесттер да бар. Айды көптөгөн элимпоздор келечекте колонизациялоону пландап жатышат. Айда автоунаа айдалган. Аполлон 15 миссиясында Lunar Rover колдонулган. Айдын гравитациясы адамдарды 6 эсе жеңилдетет. Демек, биз ал жерде бийик секире алабыз. Айдагы таштар Жердеги эң эски таштардан да байыркы болуп эсептелет. Кээ бир теориялар боюнча Ай мурда Жердин бир бөлүгү болгон. NASA 2026 жылга чейин Айга кайра миссия жиберүүнү пландаштырууда. Кээ бир адамдар Айда жашоо издери болушу мүмкүн деп эсептешет. Айда белгисиз объекттер байкалган учурлар бар. СССР менен АКШнын Ай тууралуу жашырган документтери бар экени айтылат.
Айдын караңгы тарабы тууралуу көптөгөн теориялар бар. Келечекте Ай туризм үчүн ачылышы мүмкүн. Айдын айрым тармактары астрономдор үчүн эң мыкты обсерватория болушу мүмкүн. Ай жерге жарыкты кайтарып берип, түнкү жашоого чоң таасир берет. Кээ бир уламыштарда Ай жасалма объект деп айтылат. Ай келечектеги космос изилдөөлөрүнүн негизги баскычы болуп эсептелет. Ай жөнүндө ушундай кызыктуу фактылар бар экен. Эгер видео жакса, лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыз. Кайсы космостук тема боюнча видео көргүңүз келет? Пикириңизди жазып калтырыңыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.